Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштурулуучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция. Kızım, daha bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги. Кадырлуу кеч ардактуу спорт сүйүүчүлөрү, футзал көрөрмандары, Ош футзал лигасынын жарым финалдарында сиздер менен жолугуп отурабыз. Бүгүн командалар үчүн аягында жоопкерчиликтүү, сүрдүү оюн эсеп болот. Себеп дегенде финалга болгон жолдомону алуу дал ушул беттештен чечилет. Алгачкы беттеш Кара Суунун Үшети жана Ош мамлекеттик университетинин курамасы. Биринчи оюнда командалар жакшы күрөш куруп, Үшети командасы жеңишке жеткен эле. Эгерде Ошму командасы бүгүн атаандашынан жеңишти тартып алгылары келсе, бүгүнкү беттеште мыкты оюн көрсөтүп берүүсү шарт. Төрт эсеп айырмачылыгын көтөрүү керек. 4 гол жараттуу керек. Ошму командасы жеңишке жети эсеп санын теңдөө үчүн. Ал эми калганы кандай жүрөт? Алдыда көрөбүз. Ошму командасы азырынча коргонуу бөлүгүндө оюн көрсөтүп жаткан. Чабуулга чыгып көрөт. Оң канатка жазгырып алуу, оюн эрежеси бузулган жок. Каршы чабуу Үштет командасында мүмкүнчүлүк бар. Сол канатка узатуу Нурмухаммад Сыдыков. Оң канатка берүү. Теке каршы Шарабидзеновдон өзүнө келип жетпеген болчу. Акырындап командалар курамын сиздерге тааныштыра кетсем. Кара Суу Үшети командасы бүгүн өз үйүндө. Дарбазада Мухаммад Кабил уулу, 16-чы Жайлобаев, 13-чы Далашев, 7-чы Шарипов, 11-чы Шарабидзинов, 4-чы Сыдыков, 8-чы Назаров, 14-чы Худайбердиев жана 12-чы Акимбаев. Ал эми Ошму командасынын курамы: 7-чы номерда Акунов, 10-чы Эркебаев, 5-чы Уланбек уулу, 13-чы Насиров, 8-чы Сабиров, 6-чы Мадаминов, 3-чы Жумабаев, 17-чы Гапыров, Раджапов, кечиресиздер, 17-чы Раджапов Сыймык, 2-чы Алымбек Исламов. Үшет командасы азырынча топко элик кылууну улантууда. Нурмухаммад Сыдыков алыс каралыктан дарбазага жолдомо сокку так эмес.
Дарбазада Бекзат Насиров боштан чыгарып берүү үчүн атаандашына топту ыйгарган. Командалар финалга жолдомону жарым финалдан ала алат. Полуфинал беттештеринде жарым финал беттештеринде Ошмо мыкты чабуул Үчтети командасынан Бекзат Насиров командасын сактап калган. Жана алдыңкы бөлүк өнөктөшүнө узатып берүү. Тилеге каршы Аконов топту өзүнө сактап кала албаган болчу. Жарым финал оюндарына командалар өз тайпаларында оюн көрсөтүп олтуруп, алардын мыктылары тандалып, жарым финалга чейин жетип келишкен эле. Карасунун Үчтети командасы, Шавкат командасы, Ошму командасы жана Аква командалары. Эми болсо финалга чыгууга командалар аракет кылып көрүшөт. Үчтети командасында комбинация ийгиликтүү эмес. Ошму командасы чабуулда ал эми Исламовдун айпаятына киргизип берүүсү өнөктөштөрүн ал аянттан таба алган жок. Сол канатка узатуу, ойун эрежеси бузулдубу? Жок. Катал сынам кошуп берүү. Ош мамлекеттик университетинин курамасында арткы бөлүктөн Акылбек Эркебаев. Арткы бөлүк Семир Ражапов. Аконов топ жоготкон. Катал сынам кошуу. Семир Ражапов сол канатка узатат. Акылбек Эркебаев атаандашын жазгырып алуу аракети, оң канатка узаткан. Кайра чабуулда Ошму командасы Акылбек Эркебаевдин сол канатка узатуусу. Ал эми Исламовго тилекке каршы келип жеткен жок. Балким бул учурда мыкты комбинация жаралып, Ошму командасы алгачкылардан бул эсеп санын ачмак. Бекзат Насиров алыс каралыктан сокку жолдойт. Кубаттуу сокку. Тилекке каршы бул учурда Бекзат Насиров камтык жетпеди. Бекзат Насировдун башын оюн табасында коргоочу же болбосо чабуулчу болуп ойноп келгенин көрсөк, бүгүн дарбазада Султанбек Гапуровдун жоктугу Ошму командасына ушундай түшүк жаратууда. Сандык Акимбаев сол канаттан узаттуу Ислам Кудайбердиев, Бексултан Назаров, Кудайбердиев. Мыкты аракеттер менен Ошму командасы алга чыгып барат. Декиш Аконов тилекке каршы топту өзүнөн алыс качырган болчу. Акимбаевдин канатка узатуусу. Назаров кайра өзүнө кайтарып берген. Акимбаев айпааттын ичине. Кудайбердиев артка ойнойт. Мухаммад Сыдыков канат. Акимбаев, Назаров кайра өзүнө айпааттын ичине дагы бир рет киргизип берүү. Бексултан Назаровдон сокку. Назаровдун соккусу тилекке каршы дарбаза торуна жакын болгон бирок топ канткени менен да дарбазага барбаган болчу. Сол канат Назаров оң бөлүккө Кудайбердиев өнөктөштөр ортосунда бул учурда түшүнбөстүк. Мындай баскалоор балким күткөн эмес. Акимбаев коргонууда мыкты. Жайлообаев дарбазасына сурулуп чыгып эле мамытеп топту алып өнөктөштөрүнө чоң гана өткөрүп берет. Жарым финалдын биринчи оюнунда чын айтканда оюнда анчейин деле интриганы көргөн эмеспиз. Дегенде Үчтети командасынын оюнчулары ишенимдүү түрдө жеңишти багындыра алышкан. 6-2 эсеп айырмачылыгы Үчтети командасына ишенимдүү жеңиш алып келген болчу. Андыктан бүгүн анчейин деле мыкты чабуул Үчтети командасында. Андыктан бүгүн анчейин деле аракет кылбай койсо деле болот. Болгону
өзінің дарвазасына гол өткөрүп жибербесе, Шет командасы финалга жолдоманы алып калышы мүмкүн. Сагындык Акимбаев өтө мыкты, Бекзат Насиров кошмо командасын биринчи голдон сактап калган. Акимбаев сол канатка узаттуу анык эмес. Эркебаев Исламовго узаткан, баш менен анык эмес пас. Шет командасы кайрадан чабуулда. Кудайбердиев, артка Акимбаев, Мустафа Назаров. Акимбаев, Кудайбердиевке, точун күрөш. Оюн эрежеси бузулду. Аконов атаандаштын гол менен ойноп токтотуп калууга аракет кылган. Бирок Мухтар Кошоков өз учурунда өз милдетин дагы аткарып, мынтип Шет командасына айыптоон коюп берип болуп турат. Акимбаев тосмого тийгизет экен, рикошеттин жардамы менен дарвазага гол жаралып калышы мүмкүн эле, бирок Бекзат Насировдун ыкчамдуулугу бул учурда да жардам берип отурат. Шерабидиновго экинчи кабат менен узатылган пас, абада бараткан топту жерге түшүрбөстөн дарвазага багытын буруп койгону көздөгөн Шерабидинов, бирок анысы ынтамай калган жок. Кудайбердиев, Шерабидинов, Акимбаев, Азаров, Акимбаев, Шерабидинов. Шерабидиновдун алыскы бурчка узатуусу, бирок топту Ислам Кудайбердиев борбордук бөлүктөн сураган. Эркебаев топту жоготуу, Бекзат Насиров өз учурунда дагы да болсо командасына керекке жарап отурат. Коргонуу бөлүгүндө да жардамга келип, Ислам Кудайбердиев сол канатка. Сана Акимбаев, Султан Назаров кайрадан борбордук бөлүк. Акимбаев топту сактап калуу аракети. Оң канатка узатуу, Шерабидинов өнөктөшүнө жана Ислам Кудайбердиев. Кудайбердиев намынтип Шет командасынын пайдасына алгачкы голду алып келип, жалпы эсептен дагы да болсо айырмачылыкты көбөйтүп турган чагы. Ортодо тайм-аут Ошмо командасына. Анткени оюн тактикасын алмаштыруу зарылчылыгы жаралууда. Тайм-ауттан соң командалар кайрадан оюн таласында. Оюндун алгачкы биринчи бөлүктүн жарымында өттү, бирок эсептен бир гана гол жаратып азыр Шет командасы алда келатат. Самир Далашев, аркы бөлүк, Мухаммад Садыков, Райымжан Шариповго, Аконовдон Талашев, аркы бөлүк, Акимбаев, Райымжан Шарипов,
Toptu özünde көбүрөөк сактап койгондо, бирок аягынан чейин күрөшөт. Деген менен топту оюн талаасында сактап калуу мүмкүнчүлүгү болгон жок. Мухаммад Садыков. Садыковтан адык эмес пас. Эркебаев. Семих Раджапов. Бекчаконовка тоо үчүн күрөш. Акимбаев топту ала алган. Энерес бузулган жок. Раджапов арты бөлөк ойнойт. Раджапов. Раджапов топту өзүнө ыңгайлуу кылып дарбазага сокку жолдоону каалаган, бирок Райымжан Шарипов өз учурунда коргонууга жетишип келген болчу. Оюн эрежеси бузулду. Дал ушул Райымжан Шариповго. Райымжан Шарипов өз жергесинде аты чыккан оюнчулардын бири. Оюн эрежеси бузулду. Алгачкы мыкты стандарттык абал дарбазага сокку жолдоо үчүн Нурмухаммад Сыдыковтан Уттумучу менен дарбазага жолдонгон сокку. Тилекке каршы эч кандай гол көргөн жокпуз. Акимбаев. Самир Талашев. Анчейин. Мыкты эмес пас. Эркебаев дарбазага сокку жолдойт. Мыкты жазгыралуу жана мыкты сокку. Тилекке каршы Жайлобаев. Акылбек Эркебаевдин үмүтүн жокко чыгарган. Райымжан Шарипов аяна чейин тоо үчүн күрөшүп дарбазага сокку жолдогон. Бекзат Насиров экинчи кабат менен Семих Раджапов тилекке каршы ал топту кууп жете алган эмес эле. Оң канат Нурмухаммад Сыдыков жалга кирип барат, бирок коргонуу бөлүгүндө атаандашынан өтүп кетүү кыйынга турду. Акимбаев. Кулайбердиев Акимбаевка. Чалкатка жаздырып алуу жана алыскы борч. Мухаммад Сыдыковго топ четки чейин коргоочулар бул топту чыгарып кетишкен. Замир Талашев Сыдыковго дарбазага сокку жолдойбу? Жок. Оюн эрежеси да бузулган жок. Каршы чабуу жаралат. Ошму командасынын дарбазасы Бекзат Насиров топту сол канатка узаткан, бирок Беки Шакунов тилекке каршы топту кууп жетти. Бирок топту оюн талаасында сактап калуу кыйынга турду. Семих Раджапов Шерабидзенов коргонууда мыкты. Саун Акимбаев сол канат менен Шерабидзенов артка. Акимбаев Кулайбердиев. Саун Акимбаев өзүнүн кайтарат. Топту жоготуу. Дагы бир ирет мүмкүнчүлүк болгон каршы чабуул жаратуу үчүн Ошму командасында, бирок Алым Исламов да бул учурда топко ээлик кыла алган эмес эле. Шерабидзенов мыкты узатып берүү. Ислам Кудайбердиев. Бекзат Насиров дарбазадан чыгып коргонуу бөлүгүнө жардам берип мынтип топту дарбазасынан алысыраак качырган. Кудайбердиев оң канатка. Шерабидзенов алыскы буруш менен айпаяттын ичине киргизип берүү, бирок Бекзат Насиров дагы да болсо мыкты. Алдыңкы бөлүккө жеткирип берүү. Улганбек уулуна келип жеткен жок. Бексултан Назаров. Мухаммад Садыков Шерабидзеновго. Тоо үчүн күрөш. Акылбек Эркебаев. Исламовго Насиров менен Бекзат Насиров. Уланбек уулу топту жоңгон атаандашына өткөрүп берүүнү
қалады өніктішті қалтырған ұшырда өніктіш андай басты күткен емеспі. Айтор топты жоң үле атандашына ұзат қойған болшы. Чауылға Ошму командасы шығат. Ақылбек Еркебаев. Мықты келіп бару жана мықты соққы. Бұл ұшырда да дарбазаға тамай арған емес. Акимбаевтың екінші қатын ұзатусы игіліксіз. Бек Шақонов. Артқы бөлік. Жақшы өткерпері. Ақонов Чауылда. Жана айбатына кіргізпері. Алым Исламовқа жеткен. Бирок Жайлобаев бұл топ дарбаза торына бар болсын толық қамсыз қыл алды. Ортада қайрадан тайм-аут düşеді командасы. Ең болса ойын тактикасын өзгерткені пландап жатат окшойт. Анткени Чауыл көбүрөөк Ошму командасына өтүп бараткан. Ардактуу көрөрмандар, биздин ТМЖ жаңылыктар YouTube каналыбызга катталыңыздар. Кудай буйруса, финал оюндарында сиздерге түз эфирден чагылдырып беребиз. Жалпы эле өлкөдө дүйнө жүзүндө болуп жаткан акыркы кабарлар менен биздин каналдан кабардар болуп туруңуздар. Ошол эле учурда спорт беттештерин акыркы спорт окуяларын сиздерге чагылдырып берип келебиз. Тайм-ауттан соң Кардин командалар ойын классына қайтқан. Мықты Чауыл үшет командасынан. Тоочун күрөш. Ошму командасы Чауылға шығып көру әрекетінде. Алым Исламов. Арты бөлікі. Ақылбек Еркебаев. Симок Раджаповтың ұзатуысы. Тілке қаршы өткен емес болчу. Бексултан Назаров артқа. Самир Далашев, сам Акимбаев, Акимбаевтың ұзатуысы Назаров. Симок Раджапов. Апталдан қошып беру. Ошму командасының жардамына 5-ші ойыншы келген. Мықты Чауыл. Ошму командасында. Шетте командасының ойыншылары топты жоңғана топты ойындаласынан сыртқырға шығарып жіберуіне тура көрішті. Бекзат Насиров алысқа аралықтан соққы жолдайды. Дарбызға тамай емес. Симок Раджапов. Ақылбек Еркебаев. Апталға. Алым Исламов. Топты жоғалтқан. Бекзат Насиров шалға шығады. Жана дарбазаға соққы. Алым Исламов буга чейинки аракеттери үчүн калыстан сары айып кагазын өзүнө алып олтурат. Султан Назаров Шерабединовка, Шерабединов тирге каршы. Топты сактап калган эмес эле. 5-ші ойыншы қардан Ошмуда. Насиров, Раджаповқа. Раджапов. Насиров менен
Rajapov Erkeboyevga, Dardan Nasirov. Az qaraliqdan darvozaga so'qqi. Barbarak bölükü. Muhammad Sadaqov o'zining stilinde darvozaga so'qqi yo'lini qalagan. Qolganisi tamom emas. Oxirgi sekundalar. Rajapovdan barbarak bölükü berilishi aniq emas. O'yin rejasi bir ret buzildi. Namtib qasını ışqırgымен oyundan birinci bölüge жетіп қалды. Командалар 5 minut aloqtanaga joylashgan. Ikkinchi bölükten jolashgancha siz efirden iza olasizlar. Osh Food Liga, Osh shahrining jana Osh oblasining futbol bo'yicha assotsiatsiyasining yil sayin uyushtiruvchi qishki futzal o'yinlari Qayrajan'da 15-ochiq chempionatda 2 liga bo'lib, Jo'rqu jana 1-ligalardan chempionlari aniqlanmoqchi. Futzal bo'yicha 15-ochiq chempionatda boshqa demirchisi Amanat City qurilish kompaniyasi, ko'rsatuvning demirchisi Osh mamlakatlik universiteti, jana bizning o'nakdoshlar Lening sport kiyimlari, Palitra poligrafiya borbor Wow FX jana Shar ulыбak agentstvolari. Men özüme işenem. Sebebi gün sayın taң эрте gündün nuru жүзүмдү аймалайт. Men кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, 1-чи чыныгы резиденция. Kızım, dar bir yola. Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ошму, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги. Жарым финал oyunları жооп Беттеш, Үшети жана Ошбу командасынын ортосунда болуп жаткан Беттештин экинчи бөлүгү. Биринчи бөлүктө 1-0 эсеби менен Үшети командасы алдыда бараткан болсо, мыкты чабуулда Үшети командасы бирок Бекзат Насиров дарбазадан сурулуп чыккан, кайрадан чабуул Бекзат Насиров аягына чейин күрөш, топ жоготуу Үшети командасына мүмкүнчүлүк бар жана алыс каралыктан дарбазага сокку. Алым Исламов дарбазага кирип бараткан топту намытып кол менен ойногон жана кызыл айып кагаз менен намытып жазаланган эле. Ооба, дарбазага түз кирип бараткан топту кол менен ойноп калыстын кызыл айып кагазына татыды.
Demek Oşmu komandası Demek Oşmu komandası bir oyuncu az oyun ötkürüp Sana Kiboyev tanırgızga soqqu Bekzat Nasirovdan mıhtысы penaltini çıkarıp kete algan. İslam Kudayberdiyev sol kanat. Ekінші қабатымен ұзату. Анық емес, дарвазадан Бекзат Насиров топ ойынға қосады. Екінші қабатымен қардан ұзатып беру. Махамбат Кабилұлы. Сыдықовтан анық емес пас. Алысқа аралықтандырымызға қопты соққы. Ошу командасында. Тағы бір мүмкіншілік бар, ойын ресі бұзыл. 8-8 номерда oyun көрсетіп жатқан ойыншылар. Oyun іргесін бұзған Сулайман Сабировқа қарата. Бексұлтан Назаров. Айыптауы. Қошмы командасында Бекзат Насировтан алысқа аралықтан қуатты соққы. Алысқы бұрышқа әмелінген бірақ алысқы бұрышта өнектөштері жоқ болчы. Бекзат Насиров. Нурмухаммад Сыдықов, Бексұлтан Назаров. Алысқы бұрыш. Сыдықов, арқы бөлік. Назаров. Сыдықовтан соққы. Сабировқа теп ойынтағасынан топ сыртқа шыққан. Назаров қардан топ менен. Албетте, бір ойыншының жоқты Ошмы командасына байқалуда. Сағында Акимбаевтан соққы. Қардан қорғаушылар. Топты қайтарушыда Назаров, сол қанатқа ұзату. Ислам Кудайбердиев, қардан Назаров. Нурмухаммад Сыдықовтан мықты соққы. Жақынқы бұрышқа, жақынқы 9-лыққа мұнамтып керіп. Үш-жеті командасы есеп айырмашылығындағы да осы өзгерті алды. Екінші өлікті командалар құрамын есіңіздерге сала кетсем. Ардақты көрушілер. Үш-жеті командасының құрамы. Дарбазарда бірінші номерда Мамар Мухаммад Кабилұлы, 16-шы Нұртілек Жайлыбаев, 13-ші Замир Далашев. Өнердесі бұзылды. 7-ші Райымжан Шарипов, 11-ші Сухрабчан Шерабиддинов, 4-ші Нурмухаммад Сыдықов, 8-ші Бексұлтан Назаров, 14-ші Ислам Кудайбердиев, жана 12-ші Сағындық Акимбаев. Ал еме, Ошмы командасының құрамы 7-ші номерда Бектұрсын Ақонов, 10-ші Ақылбек Иркебаев, 5-ші Накен Уланбекұлы, 13-ші Бекзат Насиров, 8-ші Сулайман Сабиров, 6-ші Заирбек Мадаминов, 3-ші Бектұрсын Чумабаев, 17-ші Сымық Раджапов, жана 2-ші Алым Исламов. Бекзат Насировтан да бір топты қайтару, атандашының чаулын қайтару игілікті олған. Екінші қатмен кіргізіп беру Бекзат Насировта топ. Сабиров топты өзінен алыс қачырған. Чумабаев қорғануға әрекет қылады. Шерабиддинов, Шарипов, Бексұлтан Назаровқа. Назаров тілеге қаршы. Топ бұтына тақ деген жоғандықтан топтың бағыты да жолдыңған паста дәрексіз болған болчы. Екінші қабатымен ұзату Бектұрсын Ақоновтан тілеге қаршы. Бір тоғылы өйді кеткен. Замир Далашев, арқы бөліктен команда капитаны Алай футболдық клубында жаштар арасында машықтырушы жана Қарасу жергесінен аты шыққан футболшылардың бірі Замир Далашев бүгін капитандық міндетті атқаруға
Шыққан ойын таласына. Азырынша анда игілікті болуда. Бексұлтан Назаров. Назаров қайдан топ жеткіріп берілген. Жана Бексұлтан Назаровтан алысқы бұрышқа пас. Замир Далашев. Ламтип капитандық міндетін ғана атқарбастан ойын таласында да мықты ойыны көрсетіп есепті өзгертуге да жардам беріп отырады өз командасына. Есеп саны 3-0. Ошму командасы деме болса 7 гол есеп айырмашылығында жеңішке жетүүсү керек эгерде финалга жолдомо алдылары келсе. Бексұлтан Назаров артқа калтырган. Назаров та кайрадан топ. Назаров бұрттан чыгарып берүүнү жок дегенде иштей алды. Шет командасы үчүн Шеребиденовтан соққу. Аконов. Шеребиденов. Артқы бөлік. Райымжан Шарипов. Соған атқа Бексұлтан Назаров топымен. Шеребиденовқа мықты өткөрүш. Қопчан Шеребиденовтың мықты әрекеті. Бирок қорғануда Жумабаев. Жумабаев атаңдашын бұлатқан андықтан өнергесі бұзылды деп табылды. Айыптауы Шет командасына айғарылған. Райымжан Шарипов артқа. Самба Акимбаев топына чабуга чыгып баруу аракетинде. Ислам Кудайбердиев топту артқа ойногон. Жумабаев топына чабуга чыгып барат. Бирок атамдаштары Ewak эле топту келип жеткен. Акылбек Эркебаев Бекзат Насировго. Эркебаев топты жоготкон. Жана бош калган дарбызага Райымжан Шариповдон сокку. Бекзат Насиров бул учурда да дарбызага бараткан топту чыгарып Шет командасынан дагы бир үмүтүн жокко чыгарып отурат. Ислам Кудайбердиев, Акимбаевка. Акылбек Эркебаев. Канатка өзүнө ыңгайлаштыруу жана дарбазага жолдогон сокку алыскы борч. Үмүттөштөр дагы да болсо жайында эмес. Шет командасынын дарбазачысы Мамыр Мухаммадкабил уулу болсо командасынын дагы бир рет пайдасына жарап отурат. Ортодо кайрадан тайм-аут. Ошмо командасына тайм-аут керек. Тайм-ауттан соң командалар кайрадан ойын таласында. Ошму командасы топту ойын таласына кошпой жатып жоготкон. Жана Шет командасынан чабуул, дарбазага төгүлгөн сокку. Нурмуханат Сыдыковдун бутуна тийген жок.
Ислам Құдайбердиев. Самих Раджапов. Бекшақоновтан мықты кетті. Нұрмұхаммад Сыдықов қайдан қорғануда. Андан да мықтырақ келген. Аптадан қош беру. Ошму командасы мүмкін өзерек. Жоқ дегені жол ойындарында жешке жетуіз керек. Ақылбек Еркебаевтан мықты соққы. Тіреке қаршы. Дарбаза ұстынан өйде кеткен болчу. Бұрсан шығарып беру дағы досы Ошму командасында. Мүмкіншілік бар, топ жоғылған. Мұхаммад Сыдықов бошылған дарбазаға соққы жолдой, тама емес. Ақылбек Еркебаев, Самих Раджаповқа. Шақонов. Артқы бөлік. Толчын күреш. Бекзат Назировтан мықты кіргіз беру. Ақоновтан мықты финт бұрық. Игіліксіз. Шерабеденов екінші қуатменен Сыдықовқа. Сыдықов топты жерге түсірбестен дарбазашының үстінен аштыра тегіні қалаған. Игіліксіз. Самих Раджапов топменен. Бірге сызылған жоқ. Ислам Құдайбердиев. Қаршылық көрсетілған, бірақ топты сақтап қалбаған әлі. Сабировтан екінші қуатымен ұзат берісі, алдық бөлікені көштері жоқ. Шерабеденов екінші қуатменен атамдашына мықты пас ұзат берген. Самих Раджапов, Сабировқа. Сабиров топты жоғату. Сама Акимбаев, бош қалған дарбазаға соққы. Насиров бұл чурдада мұнамты өзін тосып болса да дарбазасын сақтап қалған. Бексұттар Назаров, Акимбаевқа. Қайырдан Назаров. Құдайбердиев. Артыбөлік. Акимбаевқа ұзату. Жалға шығып барат. Шет командасы бұрып. Игіліксіз. Мүмкіншілік бар. Бекшақоновтан дарбазаға соққы. Мамыр Махаммад Қабилұлы. Жақшы Сәйфтің жардаммен дарбазасын сақтап қалған. Ақылбек Еркебаев. Сұқаттан Бекзат Насировқа. Насировтан Самих Раджаповқа ұзату. Сөз тілеге қарсы Раджапов бұл топты сақтап қалған емес. Бекзат Насировтан бүтін сүстелі соққы. Шет командасы қарайдан топты дарбазадан оңға құшат. Акимбаевқа ұзатып беру. Әндер Шарипов. Топқа жеткен жоқ. Екінші қуатымен жақшы ұзатып беру дарбазашыдан. Топ ойын таласына сыртқарға шығарек болчу. Насиров. Алдыңғы бөлігі ұзатты. Махаммад Қабилұлы. Сенімді ойын көрсеткен. Далашев. Акимбаев, Назар. Артқа. Мұқты өткөріп беру қардан топ. Рамиль Шарипов оң қанатменен. Қардан Назаровқа ұзатылған. Назаров, Акимбаевқа, Акимбаев, Назаровқа, Назаровтан соққы. Қорғаушыларға өтей ойындағасына сыртқарыға шыққан андықтан бұрыштан шығарып беру шеті командасында. Бұл үшірда шеті командасы тайм-аут алады. Бұл стандартыға алға.
жаңы комбинация даярдап чыгуу үчүн. Тайм-ауттан соң топ ойындаласында экинчи кабатына узатуу Жанарбек Султаназаровдон экинчи кабатына узатылган пасты абада калктап бараткан жайынан дарбазага түшүрбөстөн теп намытып 4-чү голду Ушет командасынын пайдасына алып келип отур. Эсеп саны 4-0. Данияр Абдраимовдун стандарттык абалга даярдыгы мыкты иштеген. Жайлобаев экинчи кабат менен узатуу. Насиров ардан дарбазага жетишип келген болчу, топ үчүн күрөш. Акылбек Эркебаев жана Акимбаев ортосунда топ талашуу. Ушет командасынын оюнчулары топту жеңип алышкан. Акимбаев арткы бөлүк ойнойт. Самир Далашев оң канат менен Бексултан Назаров. Акимбаевка бирок Акимбаев бул топту сактап кала албаган эле. Эркебаев Жайлобаевдон дарбазага сокку. Канат Ушмул командасынын оюнчулары чалга чыгып көрүү аракетинде карадан Раджапов чокапка узаткан. Янбек уулу айтпачылык испир алган жок. Сагынак Акимбаевдон алыс каралыктан мыкты сокку. Бош калгандын дарбазаны мыкты байкап Сагындык Акимбаев Ушет командасынын пайдасына 5-чи голду алып келди. Акимбаев чындыгында мыкты. Негизи эле Ушет командасынын курамында түштүк чергесинин ар кайсы командалардын мыкты оюнчулары чогулгандыгын байкай алдык. Алар болсо Талшол Сагындык Акимбаев, Ислам Кудайбердиев, Жалал Абад жергесинен мыктылар болсо Кызыл Кыя жергесинен Баткенден Нурмухаммад Сыдыков, намытып Кара Суу жергесинен намысын коргоп келүүдө. Ал эми Ош шаарынан албетте Бексултан Назаров жана башка оюнчулар бар. Акимбаевда мүмкүнчүлүк бар, дарбазага сокку. Жана 6-чы голду да Сагындык Акимбаев жаратылды. Ошмул командасы биринчи жарым финалдын биринчи беттешинде 4 эсе айырмачылыгы менен артта калган болсо, ал айырмачылык
бүгүнкү оюнда дарбазага 6 гол жаралып, айырмачылык 10го айланып кеткен. Калган убакыт аралыгында чындыгында эсептен кууп жетүү мүмкүн эмес. Аконов Насировдун экинчи катмай узатуусу. Эркебаев, Жайлобаев сол канатка, Нурмухаммад Сыдыков чабуулга чыгып барат. Акимбаевга узатуу. Бексултан Назаров, Сыдыков чабуулдат. Тургону да андан да мыкты. Сол канатка узатуу. Сабиров дарбазага сокку жолдойт. Жайлобаев бирок гол топту дарбазасына Парбосун камсыз калган. Акылбек Эркебаев, Бекзат Насировго арткы бөлүк менен. Насировдон сокку. Акимбаев, Сыдыков, Акимбаевдин өзүнө. Акимбаевдон андык эмес пас. Сабиров топ менен дарбазага сокку жолдойт. Коргоочулар албетте дарбазага бардырган жок. Сабиров топ менен Бекзат Насировго. Канат жана дарбазага кубаттуу сокку. Коргоочулар кайтып бардым. Топ арасынан сырткарга чыккан. Мадаменов, Насировдон мыкты сокку. Жайлобаев өзү тос албаса да денеси менен болсо да тосуп. Дагы бир рет гол жаралган жок ошол командасында. Мадаменов, Насиров оң канатка. Аконовдон мүмкүнчүлүк, бирок Аконов топко жетип барбаган болчу. Алыскы аралыктан дагы бир сокку Ислам Кудайбердиевден. Дарбазага анык эмес. Акыркы секундалар. Акылбек Эркебаевдон жок. Коргоочулар бүгүнкү оюндо сегиле Ушет командасы бүгүнкү оюндо өздөрүнүн дарбазасына гол өткөрүп жиберүүнү көбүрөөк каалагандар. Жана 6-0 эсеби Калыстын жарым финалдын биринчи беттешин болгон Ышкырга жаңарды. Финалга болсо жолдомону Ушет командасы жеңип алды. Ошол командасы кийинки беттеште 3-чү орун үчүн күрөшөт. Андыктан эки командага тең кийинки беттештеринде ийгилик каалап кетмекчибиз. Алдыда дагы бир кызыктуу оюн сиздерди күтөт, ардактуу көрөрман. Андыктан Аква жана Шавкат Ош Фут Лига, Ош шаарынын жана Ош облусунун футбол боюнча ассоциациясынын жыл сайын уюштурулуучу кышкы футзал оюндары кайра жанданды. 15-чи ачык чемпионатта 2 лига болуп, жогорку жана 1-чи лигалардын чемпиондору аныкталмакчы. Футзал боюнча 15-чи ачык чемпионаттын башкы демөөрчүсү Аманат Сити курулуш компаниясы, көрсөтүүнүн демөөрчүсү Ош мамлекеттик университети жана биздин өнөктөштөр Лининг спорт кийимдери, Палитра полиграфия борбору, Wow FX жана Шар улыбак агентстволары. Мен өзүмө ишенем. Себеби күн сайын таң эрте күндүн нуру жүзүмдү аймалайт. Мен кыялданып жүргөн бүт ыңгайлуулуктар менен үйүмдө балдарымдын шыңгыр үнүн угам, жакындарымдын кубанычтуу жүздөрүн. Бактылуу көз ирмемдерин көрө алам. Аманат, биринчи чыныгы резиденция. Kızım, dar bir yola.
Кыргызстандын билим берүүсүнө, илимине, экономикалык, маданий жана руханий потенциалын өнүктүрүүгө эмгеги сиңген Даңк ордендүү Ош мамлекеттик университети келечекке ишенимдүү караган улан кыздарга билим эшигин ачат. Ош мамлекеттик университети дүйнөлүк билим берүү мейкиндигин сиз менен бирге багындырат. Ош Му, сапаттын кепилдиги, билимдин мейкиндиги.